сиздердин назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Эненин эрдиги» аттуу курч окуялуу баянынын 2 китебинин 5 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Касым менен Черептин байланышы аким таң калгандай эле бар болчу. Ал экөө мындан 20 жылдай мурда бир чатырдын алдында жашап, 2 жылдай ага эне сыяктуу жүрүп калышкан. Милиция академиясын бүткөн жылы жаш аялмет Касымды көлдүн түпкүрүндөгү бир айылга участковый катары жиберишкен. Бир таңылчак жүгүн автобуска салып, тун кызын бооруна көтөрүп, аялын ээрчитип райборборго эптеп жеткен Касымды өзү чегилген алыскы айылга райондук милициянын начальниги кызматтык машинасы менен жеткирип барып, айыл эли менен тааныштырып, бир малчынын кулпталуу үйүнүн ачкычын анын туугандарынан алып отурукташтырып кеткен. Үй ээлеринин анча-мынча оокатын башка бөлмөгө киргизгиче бирөөсүн бошотуп жашап жаткандарына 1 ай болуп, чоочун айылга көнүп калышкандарында каникул дагы аяктап, кожоюн балдарын алып тоодон түшүп келген. Кара кыргак калпакты баса кийип, кызыл буурул мурутун кулпурта баккан, каалдап сүйлөп, карсылдай күлгөн орто жаштардагы бул кашка баш киши Касымга өз баласындай мамиле кылып, үйүн сүт май, кымызга толтуруп жиберген. Айылдагы иштерин ылдамдай бүткөрүп, эртеси күнү эле малына шашылган ал кетип баратып балдарын өзүнө тапшырган. Өзгөчө кичүү уулу Нуртилекке жакшылап көз салып коюусун өтүнгөн. Эр жетип бири шаарда окуп, экинчиси аскерде жүргөн 2 агасы менен мектеп жашындагы 2 эжесинен кийинки бул кенже уул Нуртилек эрке өсүп калгандыкыбы, эс тартар убагы эбак келип калса да, ордуна тура албаган бейбаш экен. Ал келгени үй ичи 3 көтөрүлүп, чаң будуң эле чыгып калды. Кой деп тескеген Касымдын милиция экенине карабай каяша айтып, каш кайтарганда 2-3 жолу акырын төпөштөп койсо да мизи кайтпастан кайра күчөгөн. Бул сары сойгоктой шудуңдаган бакыран көз уландын ички күчү ашып ташып өз боюна батпай турганын байкаган Касым бир күнү көк шиберге алып барып, күрөшүмүш болуп, чоңдугуна сала ары чаап, бери чаап, шайын оодарып, оюн чынга сала жакшылап ийлеп, этин оорутуп да койгон. Бирок Нуртилек жалтактап калбастан, кайрадан өзүнө жабышып, күрөш ыкмаларын үйрөтүүсүн өтүнүп, ар күн сайын алиги көк шиберди карай кайра өзүн сүйрөй баштаган. Ошентип жүрүп, Касымдын күрөш боюнча болгон бүткөн ыкмаларын калтырбай үйрөнүп алган бул бала багалчагы анча ката элегине карабай, өзүнүн кырдууларды оңой эле көтөрүп чаап, жакшы күрөшчү болгон. Касым баланын күрөшкө шыктуулугун байкап, атасы келгенде эгер уулу ушундайынан спорттун артынан түшсө, бирдеме чыгаарын билдирген. Ал өздөрүнүн ыктуу, найзакер Нышан Баатырдын тукуму экендиктерин сыймыктануу менен айтып, өзү деле убагында жакшы мушташып катылгандын катыгын берип жүргөнүн, эгер Нуртилек машыкса, андан деле бирдеме чыгаарын, бирок анын айылда эле калып, кенже бала катары ата-эненин ордун басып, чарба жүргүзүп, жай жашоо өткөрсө деген тилеги барын айткан. Касым ал деле жакшы экенин, бирок Нуртилектей шыктуу балдар сейректигин, андыктан мындай жалпы элдин сыймыгы боло турган балдарды айылга байлап, басмырлабай, алга сүрөш керектигин, спорттогу карьера 30 жашка чейин эле экенин, андан кийин деле ата-эне бакканга жетишээрин ынанымдуу кылып түшүндүргөн. Ошондон соң ойлонсо керек. Кийинки келишинде Касым менен баласынын кийинки келечеги тууралуу сүйлөшүп,
уулунун чыгаан спортсмен болушу үчүн өзү эмне кылышы керектигин сураган. Чыгаан спортсмендер бармактайынан эле машыккан спортунун артынан түшүп, спорт мектептеринде окушаарын, ошондуктан Нуртилекти да шаардан окута алышпаса дагы райондогу спорт мектебинен окутуулары керек экенин, андан аркысын ал өзү эле алып кетерин түшүндүрүп, буга макул болгон ата-эне кийинки жылы ушундай кылышкан. Ошентип, райондогу бирден бир спорт мектебине киргенинен кийин бокс менен жакшылап машыккан Нуртилек көп өтпөй эле ийгиликтерди жаратып, алгач бокс боюнча райондун, анан облустун чемпиону болуп үмүттү актай баштаган. Ошентип, айылда 2 жыл участковый болуп иштеп, шаарга кайткан Касым кийин бокс боюнча өлкөнүн биринчиликтеринде байгелүү орундарды ала баштаган Нуртилектин ийгиликтерин угуп билип сыймыктанып жүрдү. Ал тургай бир жолу аны машыккан клубуна издеп барып, аркы беркини айтып, 2 жылдай чогуу жашагандарындагы балалык жоруктарын эстегиче көпкө чейин аркы беркини сүйлөшүп отурушуп, бул келечегинен көптү үмүттөндүрө баштаган мушкерге ийгиликтерди каалап, далысынан таптап коштошкон. Ошондон соң Нуртилек 1-2 орундарды алып жакшы эле келаткансыган. Анан эле республикалык мелдештерде аты чыкпай калган. Машыккан клубуна барып сурайм деп жүрүп, чолосу тийбеген. Ошентип көп убакыт өтүп, унутула да баштап, эстей калганында айылына кетип карыган ата-энесине каралашып жүрсө керек, же бир чоңураак жарата алып дарыланып жаткандыр. Чоң спорттун даңкынын даамын татып, калган неме бир күнү кайра чыга келер деген үмүттөнүп койчу. Бирок Нуртилектин тагдыры таптакыр башка тарапка бурулуп кетиптир. Муну анын менен кийин бөлөк жагдайда жолугушканында билди. Касым ошол көлдүн алыскы айылында 2 жыл иштеп келгенден кийин эле Ички иштер министрлигинин алдындагы уюшкан кылмыштуулукка каршы бөлүмүнө кирип, кызмат кыла баштап, 2 жылдан соң коркунучтуу кылмышкерлерди зыянсыздандыруучу атайын топтун башчысы болуп дайындалган. Ошол жылдарда өлкөдө криминалдык абал абдан курч эле. Мамлекет милицияны жөндөп багып көтөрмөлөй албагандыктан ал алсыз болчу. Кылмышкерлер тайраңдап көп, бийлик менен эри шаркак биригип кеткени байкалып, баардыгына сес көрсөтүп турушчу. 10 жылдап созулган мындай шартта иштеш оор болчу. Андыктан эрки жоктор менен жүүнү боштор милициядан кетип, өзгөчө кылмышкерлерге каршы күрөшүү бөлүмдөрүндө жалаң өз кесибин сүйгөн фанаттар гана калып, өп чап айлыкка өлбөстүн күнүн көрүп калышкан. Бирок революция болуп, өлкөдө абал түп тамырынан бери өзгөрө баштап, жаңы келген бийлик кылмыштуулукка каршы согуш ачканы милициянын дагы баркы көтөрүлүп, жакшы камкордук жасалып, жакындары менен өзүлөрүнүн коопсуздугу корголо баштаганда, Касым да өз бөлүгү менен жигердүү иштеп бир далай кылмыштуу топторду жок кылууга катышкан. Айтылуу бөрү басар крематалык окко учуп, калган каткан жан жөкөрлөрүн тазалоо жүрүп жаткан күндөрдүн биринде анын дагы бир тобун Касымдар капыстан басышты. Курчоого алынып багынбаска аргасы калбаган кылмышкерлер колдорун көтөрүп, бирден чыккан сайын бутка тээп, көмкөрөсүнөн жыгып, колдорун аркасына алдырып кишен салып жатышты эле. Алардын кезектегиси чыга келгенинде тааныш өңдү көрүп, Касым чочуп кеткен. Ал 30га жетпей башы такырайып, чачынан айрылган, айнектей сус, бакырайган көздөрүнөн коркунуч байкалбай, айлананы кайдыгер тиктеген, өзү канчадан бери жолуктура албай жүргөн кадимки Нуртилек болчу. Аны дагы өнөктөштөрүндөй кылып, жерге жыгып, кишен салмакчы болушкандарында Касым кол алдындагыларын ишарат кыла токтотуп, Нуртилекке басып барып, жер тиктеп турган аны ээлигинен көтөрүп, өзүнө каратканында тааный калган жигиттин жүзүнөн жылмаюунун изи жүгүрүп өткөн. Сенден мен көптү үмүттөнүп жүрсөм,
Тапканың ушулбу? Деп ачуусу шакардай кайнап чыккан Касым даярдыксыз турган Нуртилекти эки көзүнүн ортосун мелжеп чоң муштума менен берип калганында ал соккусунун күүсү менен кошо чалкасынан кеткен. Сендиректеп туруп келатканында ичтен ары бир тээп жыгып, өзөргүнүн жаза албай бүкчүйүп жатканында желкесинен силкип тургузуп, оорунун изи кетпей бырышып тырышкан жүзүнө тигилип ызырынган. Эй, Кисабир, бала кезиңде атаңа ушул балаңды спортко берсең бирдеме чыгат деп сени өмүр бою мал баккандан сактап калдым эле. Көрсө жаңылыптырмын. Мындай жолго түшкөнүңдү билген болсо, атаң мени сөгүп, апаң каргап жатса керек. Ошол катамды оңдоюн азыр ушул жерден жоголуп кетип, эртең атаңдын маңдайында пайда болуп, анын отуну менен кирип, күлү менен чыгып малын баккын. Уктуңбу? Жогол бул жерден. Экинчи бул шаардан жолуктурчу болсом, чекиңе огум кадалат, деп обочо түртүп жиберип, ал боюн түзөгүчө май куйруктан ары тээп калган. Жыгыла жаздап барып оңолуп, кыйшаңдай берип түзөлсө да айтылган сөзгө туура түшүнүп, өзүнө эркиндик берилгенин аңдап, андыктан бул жерден безип кетиши керек экени мээсине кылт этип урунган ал эки жакты карап алып, жарым ачык турган дарбазаны карай чуу койгон. Качып бараткан коркунучтуу кылмышкерди бир карап, аны көз көрүнө бошотуп жиберген өзүн бир карап унчукпай туруп калган кол алдындагыларга баары жайында экенин билдирип, колун көтөрө жайгарганы менен иштин аягында калпты катырайтып, алиги өзү бошотуп жиберген неме агасынын баласы экенин, өз алдынча жашап жүргөн анын буларга кошулуп кеткенин билбей калганын айтып актанууга туура келген болчу. Андан бери жылдар түз жердеги мелмилдеген дайра сымал билинбей агып кетти. Ага аралашып Нуртилектин кабары спорт чөйрөсүнөн да, кылмыш дүйнөсүнөн дагы угулган жок. Жаман оюнда ушунча жылда ошондой жакшылык кылган өзүнө келип ыраазылыгын билдирип койбогон Нуртилектин дагы бир балаага жолукканынан сана аркап, бир туруп анын өзүнө бир жолугуп алкыш айтып кетпегенине нааразы болчу. Жакшы оюнда ал өзү ошондо буйругандай, ал ата-энесине кайтып барып, алардын малын багып, кызматын кылып жүргөндөн улам колу бошобогондой туюлуп, ошондон улам да бир жаш өмүрдү жаман жолдон алып калган үчүн өзүнө өзү ыраазы болчу. Дагы бир жолу ошол өзү карьерасын баштаган алыскы айылга жолу түшүп калса, же бул каргыш алган көр оокаттан колу бошочу болсо, атайылап барып, Нуртилекке жолугуп, анын өзүн жаман жолдон сактап калган үчүн айткан алкышын уккусу келчү. Бирок бир топ жылдар өткөндөн кийин орус мафиясында бир чыгаан кыргыз жигити бардыгы. Ал курал кезешкен териштирүүлөрдө болсун, кара күч үрөгөн кармаштарда болсун, өзгөчө чыгаандыгы менен чыныгы жигиттигин көргөзүп жатканы уламыш сыяктуу айтыла баштап, акыры анын Череп лакап аты бар Ысык көлдүн кулуну экени тастыкталып, ал тургай интернет имиштеринде жазылып, сүрөтү да чыгып кетти. Ошондо гана сүрөтүнөн Нуртилекти тааныган Касым, ал өзү ойлогондой болуп туулган айылына кайтып барып, ата-энесине жөлөк таяк болбой ошондо эле тетири карай кетип, четке чыгып орус мафиясына кошулуп, эми өз дайынын көтөрүңкү үндө угузуп жатканына көзү жетип, же сыймыктанаарын, же жини келип нааразы болоорун билбей калган. Ал эми быйыл болсо Нуртилек Кожогулов аттуу жигит кыргыздын Крим аталыгы катары орус мафиясынан таажы кийип, бата алып келип, бул жердеги каралар чөйрөсүн тескей баштаганы имиш болуп угулуп, чындык катары тастыкталды. Мындан улам өзүн бир кезде темир тордон сактап калган адамды, эгер өткөнүн унуткан маңкурт болбосо, Нуртилек эстеп бир жолугуп алкышын айтаар деп жүргөнүндө, минтип акимдин оозунан анын дайынын угуп, өз салам дубайын жиберип,
жолугууга чакырып отурат. Черептин өкүлү менен аким эртеси түшкө жакын гана байланыша алды. Ал Крим аталыгы менен милициянын чоң чиновниги Касым Каламбековдун жолуккусу келип жатканын билдирип, бул тууралуу Черепке айтып коюусун өтүндү. Бул чалууну тоңдоосун кабыл алып жактырбаңкы уккан өкүл ак же көк деп жооп айтпай телефонун өчүргөнү менен 1 саатка жетпей кайра чалып чоо жайды сурады. Бул мент жакшы таанышы болорун, өзүнүн өткөндө Череп менен кезиккенин капыстан билип калып, аны менен жолуктурууну өтүнүп жатканын айтты. Байланышты үзгөн өкүл бир аздан кийин кайра чалып, Касымдын телефон номерун сурады. Аким дароо эле телефонун баскылап, тиешелүү сандарды айтты эле өкүл рахматын айтып байланышты үздү. Иш татаалдана түштү. Эгер өкүл телефон номерду сурабай жолугушчу жерди сураганында аким өзүнө ыңгайлуу жерди айтып, эки жакты ошол жерге чогултуп, жагдайды сыртынан кыйынчылыксыз көзөмөлгө алып, түзүлгөн планды оңой эле ишке ашыра алмак. Анткен менен окуянын мындай өнүгүшүн дагы эске алган аким эртең менен эле Бектурду ички иштер министрлигинин алдына коюп, Касымды аңдытып койгон эле ага чалып окуя экинчи жол менен өнүгө баштаганын эскертип, бул иште кылдат болуусун өтүндү. Достору болуп, түн бир убакка чейин Череп менен Касымдын сырдуу жолугушуусун талкуулап отурушуп, окуянын өнүгүшүнүн бир нече болжолун түзүп чыгышып, аларга номер коюп ошол боюнча аракет кылмай болушкан. Окуянын экинчи өнүгүш планы боюнча, эгер Череп тарап ушинтип Касымдын телефон номерун алып жолугушчу жерди өздөрү белгилей турган болсо, анда Касымдын артынан аңдып барып, эки жактын жолугушуусун үстүртөн көзөмөлдөп, колдон келсе кандайдыр аракеттерди жасап, аларды кагыштырып жиберүү болчу. Крим аталык менен милиция төбөлүнүн жолугушуусу эл көзүнөн тыш, коомчулукка байкалбагыдай болушу сөзсүз керек болчу. Мындан улам алар көмүскө жайларга же шаардан сырт жагына качышмак. Андыктан достор, бул жолугушуу баягыда өздөрүн Череп кабыл алган шаар сыртындагы кафеде болоорун болголошуп, Касымды ошол өздөрүнө кандайдыр тиешеси бар ээн жайга чакырышат деген ойго бекишип, эртең менен эле ал араны арта карап чыгышып, жашынчу, жайкы кафенин ичи даана көрүнө турган жерлерди издешкен. Буга эң эле ыңгайлуу жер жолдун аркы yüзүндөгү көп кабаттуу үйдүн үстү экенин байкашкан соң, аким ал жерге алыска атар дүрбүлүү мылтыгы менен бейшенди жиберген. Ал үй тургундарынан жашырынып, көп убарачылык менен бул бийик жерге чыгып, эртеден бери жайкы кафени дүрбү менен карап, байкоо салып отурган болчу. Кабылды болсо, аким жанына алып, окуянын өнүгүшүнө жараша аракет кылмай болуп үйдө күтүп отурду. Кечке жакын гана бейшен чалып, кафеге кара жол тандабасы минген 5-6 киши келип, айлана басып байкоо жүргүзүп жүргөндөрүн, анда отурган эс алуучулар чыгып кетери менен темир торду эшигин жаап салышканын айтты. Бул акимге абдан шектүү сезилип, дароо эле белемденип, керектүү куралдарын алып, кабылды ээрчитип ал тарапты карай жөнөдү. Шаар сыртына чыгып, алиги кафеге кыйла алыс жол боюна машинесин токтотуп, кайрадан күтө баштады. Кара күгүм кире баштаганда бейшен кайра чалып дагы бир кара жип менен келген 3 кишини мурунку келгендер тосуп алышып, төрдөгү үстөлдөргө жайгаштырганын, кафенин кызматкерлери аларды буту-бутуна тийбей тейлей баштаганын айтты. Аздан кийин Бектур дагы чалып, Касым жумушунан чыгып машинесине отурганын кабарлады. Эски машинесине таксинин белгисин койгон ал Касымды шаар борборунан өткүчө ээрчип келип, анан кексе мент шекшип калбашы үчүн бул унаасын жол боюна калтырып,
таксиге олтуруп аңдуусун улантып, улам чалган сайын шаардын тоо жагындагы алиги кафени карай жылып келатканын айтып турду. Мындан улам анын черепке жолукканы келатканы билине баштап, достордун алдында эки душманын бирдей жайлачу мындай сейрек учурду текке кетирбөө милдети жана чоң жоопкерчилиги турду. Муну жолдун аркы yüzүндөгү көп кабат үйдүн үстүндө жашынып отурган, алдындагы кафени алаканына салгандай көрүп турган, колунда мындай аралыкка огу таамай тие турган дүрбүлүү 5 атары бар бейшен оңой эле ишке ашырмак. Бирок караңгынын кириши менен бул иш татаалдаша баштады. Түнкүсүн ал аралыктан атып тийгизиш мүмкүн болбогондуктан аким аны ылдый түшүп жайкы кафеге жакындоосун буйруп, өзү да кабылды ээрчитип талаа аркылуу кафенин экинчи жагынан чыгыш үчүн жөнөдү. Аңгыча Бектур чалып Касымдын жакындап келип калганын айтты. Экөө шашып калышты. Бейшенге чалып аны ого бетер шаштырышты. Бул учурда бейшен жерге түшүп калган. Эртеден берки аңдуучусу кафенин алдына келип токтогонун айтып, Бектур бейшендин үнү басылган телефонуна чалганында ал кафе менен кабат үйдүн ортосундагы жазылыгы бута атымчалык ээн талааны кезип чуркап өтүп, ошол жол боюндагы бактарга жетип, демин баскыча аркы yüздөгү кафеге көз жүгүртө баштаган. Бат атар мылтыгын бактын бутагына арта салган ал дүрбүдөн карай берип, кафенин эшиги ачылып калганын, жолдун берки четинде турган машинадан бир адам түшүп, нары карай басканын көрүп, анын Касым экенин боолголоду. Ал кафеге кирип, күңүрт жарыктанган короо менен ары басканда, төрдөгү кыркалай коюлган үстөлдөрдөн 3 киши туруп, отурлап бери карай басышты. 10-15 кадам жасаган аларды дүрбүдөн теше тиктеген бейшен бул үчөөнүн алдыңкысы баш кийимсиз чачын тасырайткан спорт кийимчен череп экенин даана тааныды. Эки жигити андан 2 кадамдай артта келатты. Чечүүчү учур келгенин аңдай калган бейшен черепти чекиге мээлеп кароолуна илинте берди. Ал сейрек жазаатчу. Бул огунда текке кетирүүгө досторунун алдында уяты да, мындай сейрек жаралган учурда ыңгайлуу шарт дагы жол бермек эмес. Үнү өчүрүлгөн мылтык табышы өзүнө гана туюк угулганда ал чекиге ок жеген черептин чалкасынан кете кулап баратканын көзү чалды. Ал экинчи огун Касымдын далысына кадагыча болбой, эмне болуп кеткенине түшүнүп-түшүнбөй, көз алдыларында бетине кан жайыла берип кулап түшкөн башчысын көрүп, бул милиция уюштурган кутум экени мээлерине кылт этип, эсине келе түшкөн черептин 2 жигити коюндарынан тапанчаларын ала калып, Касымга мээлегендерин көзү чалып аярлай калды. Мылтык үнү удаама удаа жаңырыктап, кыйкырыктар угулду. Дүпүрөп кишилер чуркап, кафенин ичи ызы-чууга толо түшкөнсүдү. Ал жакты саамга тиктеген бейшен көтөрүлгөн будуңчаңдан эми эч нерсени айырмалай албай, шашылыш түрдө бак бутагынан мылтыгын ала калып, жонуна асына калып, келген жагын карай качып жөнөдү. Бактан кабат үйгө чейинки ачык аралыкты катуу чуркап кезип өткөн бейшен үйдүн айланасындагы жарыктан качып, обочолой басып, анан демин баса берип акимге чалды. Иш бүттү, кеттик. Көрдүк, жарайсың. Эртең мененки мен сени таштап кеткен жерде бол. Макул. Жарым саатка жетпей болжошкон жерлеринде жолугушкан достор бейшенди далысынан таптап алкап турушту. Көрсө, аким менен кабыл жаңы эле кафенин артындагы ачыктан шыкаалай башташкандарында мылтык үндөрү жаңырыктап, жакшылап карашса жерде 3 киши суналып жатыптыр. Кайран Касым окко учуп баратып, өзүнө курал кезеген черептин бир баш кесерин ала жаткан окшойт.
Дал ушундай болгону эртеси күнкү жаңылыктардан да тастыкталды. Атышуу болгондон кийин Черептин жигиттери Касымдын өлүгүн калтырып, башчысы менен Беркинин сөөгүн окуя болгон жерден алып кетишиптир. Чакырык менен бир заматта жетип барган милиция кызматкерлери кафе кызматкерлерин суракка алганынан кийин алар бул жерде айтылуу Черептин бандасы менен тиги окко учкан бейтааныш адамдын ортосунда атышуу болгонун тастыкташып, каралар атышууда каза болгон 2 кишисин алып шашылыш жүрүп кеткенин айтышыптыр. Ошол кечте эле 2 топко бөлүнүп, башчысы Черептин жана анын шеригинин сөөгүн туугандарына өткөрүп берип жаткан жерлеринен анын бүт бандасы милиция тарабынан курчоого алынып колго түшүрүлдү. Ал эми уюшкан кылмышкерлер менен жалгыз жарым барып атышып, алардын ана башыларын өзү менен кошо ала жаткан Касым Баатыр катары саналып, маалымат каражаттарында даңкталып жатты. Бул ийгиликтерин белгилеп коюш үчүн достор шаардагы айтылуу ресторандардын бирине чогулушуп, өзүнчө кабина алышып, дүйүм тамак тирелген дасторкон боюнда бири-бирин куттукташып, ак тилектерди айтышып майрамдап отурушту. Аңгыча сыналгыдан шаар сыртындагы жайкы кафедеги жалгыз милиция кызматкери менен кылмышкерлердин атышуусун баяндаган атайын чыгарылыш кете баштап, достор сыналгынын үнүн чоңойтуп угушту. Мында да Касым кайрадан айга күнгө теңелип, кылган кылыгы кылым эрдиги катары саналып, ар кимдер анын адамкерчилигин, дегеле баардык жакшы сапаттарын, кесипкөйлүгүн, чынчылдыгын айтып мактап жатышты. Бирок муну мыйыгынан жылмая көрүп отурган достордун майрамдык маанайын түшүрүшүп, Касымдын карыган энесине, аялына, бир туугандарына, балдарына сөз берилип, алар көз жашын көлдөтүп, мүңкүрөй кайгырып, ак тил адам, асыл атанын өмүрүн кыйган баш кесерлерди каргай жаздап сүйлөгөндөрүндө сыналгыны акырына чейин көрбөй өчүрө салышты. Анткен менен бул көрсөтүүдөн соң отуруш мурдагыдай уланбай, өзгөчө маанайы түшүп түнөргөн бейшен бир далайга чейин ойлуу отуруп, анан олуттуу түрдө сүйлөдү. Достор, силер мени түшүнөсүңөрбү, түшүнбөйсүңөрбү билбейм. Ошентсе да көңүлүмдү өйүп тургандарды азыркы учурдан пайдаланып айтып алсам деп турам. Биз ким элек, ким болдук? Балдар үйүнөн чыккан томолой жетимдер элек. Азыр байдын балдарынан аша бутубузга турдук. Аны эми айтпай эле коелук. Бирок көңүлүмдү өйүп турган ойду силер менен тең бөлүшсөм деп турам. Кайпактатпай түз айтсам, биздин колубуз кандуу болуп кетти. Өзгөчө меники. Баягы өз колумдан жан таслим болгон банк жууган аял менен аны кайтарган милицияны чынымды айтсам, кийинки кездерде көп эстечү болдум. Анда муну эрдик катары санасам, эми күнөө катары эсептеп жанымды коерго жай таппай жүрөм. Эми болсо, кылмышкер болсо да Черептин канына забын кылдым. Бул ортодогу согуш болсо да анын деле жашоого укугу бар болчу да. Балким ал дагы бирөөлөргө жакшылык кылмактыр. Же ак жашагысы келген Акбар менен аскердин кандай күнөөлөрү бар эле? Же болбосо адамдын каны кое бербейт деген ушулбу? Билбейм. Айтор менин көңүлүм жайында эмес, достор. Жүрөгүңөр таш болбогондон кийин силерде деле ушундай ойлор болот болушу керек. Ошон үчүн мындан ары түз жүрүп, ак жашасак деймин. Кудай жолуна түшүп, орозо кармап, 5 маал намаз окуп, кетирген күнөөлөрүмдү акташ үчүн адамдарга жакшылык кылып, бейбечараларга соопчулук кылсам дейм. Силерди да ошого чакырам. Анткени мындай жашоонун арты жакшы болбойт. Эгер менин бул айткандарыма каршы болсоңор, көңүлүмө карабай өзүңөрдөн бөлүп койгула. Таарынбайм.
деп сөзүн аяктаган Бейшен тымып уккан досторунун эч кимисине тике карабай мумурап отуруп калды. Бардыгы дымырап, ортодо терең жымжырттык орной түштү. Эрдиги бар эси жок, берки эки досунан эптүү сөз чыкпасын билген. Алар демейдегидей эле өзүнүн айтканы менен болоорун болгулугун Аким үнүн жасай берип сүйлөдү. Досум, ар кайсыны ойлоп өзүңдү жей бербе. Ошол учурда ошондой кылышыбыз керек эле. Кылып максатыбызга жеттик. Антпесек биздей жетимдерди эч ким көтөрмөлөмөк эмес. Албетте, адам канына забын кылып алдык. Бул күнөөбүз бар. Аны өзүң айткандай, адамдарга жакшылык кылып, соопчулук кылуу менен Кудайга тобо кылсак кечиримге жетебиз го деп ойлойм. Сен ойлогондорду мен деле ойлоп жүргөм. Эми эч кандай жаман иш жасабай түз жүрөбүз го, Кудай жолуна түшөбүз го дегем. Бирок Череп менен Касым буга тоскоолдук кылышып, өз убалына өздөрү калышты. Биз бул ишке коргонуу иретинде гана бардык. Антпесек алар биздин түбүбүзгө жетмек. Ошондуктан өткөн үчүн өзүбүздү күнөөлөбөй жакшылыктарга умтулалы. Мындан ары бул жол Кудай маселени куралдын күчүнө салып чечпей, акыл менен байлыктын күчү менен чечишибиз керек. Касымдын зомбулугуна сабыр кармап сураганын бербесек да, соодалашсак мындай болбойт болчу. Эми болоору болду. Ага өкүнүп, өзүбүздү жебей, кийинки каталарды кетирбөөгө аракет кылалы, деп тура калып колун Бейшендин ийинине койгондо, баштарын ийкегилей беришкен берки экөө да ордуларынан көтөрүлүшүп, бекем кучакташа берекелүү дасторкондун боюнда уй мүйүз тартып турушту достор.